Чыңгыз Айтматов. Кызыл алма. Түн бир убак болуп калды. Ага карабай Исабеков дагы эле чекесин укалап, кат жазуу менен убара. Эмнеден баштаса, деги эмне деп жазмак бул катында. Дүйнөнүн азабы экен го кат жазуу деген. Ойлосо жаза турганы деги эле көп, ичке толуп бүтүптүр. Бирок анын сырларын аялы түшүнөр бекен. Үй бүлөнүн көп жылдык чырлуу турмушу артта калды. Эми айтса түшүнөр бекен. Кермур айтышып, бирин-бирин нечен жолу капа кылышты. Дайымсыз, кээде адилетсиз жеме угушту биринен бири. Нечен жолу араздашып, кайра жарашты. Акыры ажырашып тынышты. Мына ушулардын баарына аялы салкын карап, жок, так айтканда адамча эле карап, акыл жүгүртүп түшүнөр бекен да, кечирер бекен. Кайрыдан баягы жаңы баш кошкондогудай куулук шумдугу жок, ачык мүнөз, ак пейил боло алар бекен. Анте албасачы. Түшүнбөй калып, атүгүл өзүн сындырып жаткандай көрүп, кайрадан ургаачылык намысы жеңип чыксачы. Ургаачынын тагдыры шор экен деп, илгеркисин кайра кайталасачы. Анда кандай болот? Аялы безилдей берсе, Исабеков аны ургаачынын куру намысы деп койчу. Ошонусу азыр эсине түштү. Байкадыңбы, баланча аялын ушунчалык сүйөт экен. Көп коноктун көзүнчө үстүнө көпөлөктөй үйрүлүп, атүгүл эл алдында тизилей калып туфлисинин боосун байлап бергенден уялган жок. Андай жапакештенгенди билбейм, деп Исабеков корс этип койчу. Ошонун жапакештиги бар бекен. Сен бар эмеспи? Тоңсуң, бооруң таш, өз сүйүңдөн өзүң кысынасыңбы? Мен мынтип жашай албайм. Өзүм сүйгөн кишим мени дагы сүйгөнүн каалайм. Болбосо сага жагың кансып, асыл кансып, деги бир ушуну ойлоп койсоң боло? Ойлогум да келбейт. Аны ойлого чолом жок. Түшүнбөйм. Ой санаң бүт диссертацияда боло туруп, ким кимден туфлисинин боосун байлап бергенин байкоого кайдан табасың убакытты? Сага короткон кайран сөз. Баары бир эчтеке түшүнбөйсүң. Исабеков бирок баарын эле билет. Аялы эмне дегиси бар экенин ошондо деле түшүнчү. Атүгүл мойнуна албаса дагы, кээ бирде аялыныгы туура экенин сезип турчу. Экөө көчөдө жанаша басып баратканда, өткөн кеткендер аялына көз кырын салып өтүшсө, Исабеков деле ичинен корстон болуп калар эле. Аялы келишимдүү, жылдыздуу, акыл эстүү экенин өзү билчү. Суйкайып басканы да жарашыктуу. Деги аялынын басканы кимди болбосун, бир каратпай койчу эмес. Айрыкча шиш такалуу туфлисин кийип алганда, секелек кыздан бетер ийгилик басышка салар эле. Бийлегеничи, кооз кыймылы көргөндү суктантып, ан сайын эргип жыргап, көзү ойноктоп кетер эле. Мындай учурларда аялына жүрөгү элжиреп турчу. Деген менен аялын ачык аймалап, ак сүйүүсүнө негедир бирдеме кедерги болуп тургансыйт. Сүйөрү чын, анысын жашырбай эле сүйсө эмне болот? Кысынган кишенинен бошонуу үчүн аракет керектигин ал туюк сезет. Антуу үчүн жигитчилик жаш кезине кайрылбаска болбочудай. Калтырбай турган бир кымбатын ошол дооруна таштап келгендей жүрөт. Эми Исабеков өз күнөөсүн, эгер анын кылганын күнөө дешке болсо, моюнга алгандан башка арга калбады. Бирок анын мазесин алган башка нерсе, ичара мүнөздөрү келишпей калды дегидей болуп, экөө мынтип эки жака кеткен соң, мындан ары кандай турмуш куруу керектигин биротоло чечип келер чакта турганда, зайыбы өткөн жашоого сырттан салкын карап, адил баага келе алар бекен. Анте албасачы. Анда баары бүткөнүбү? Жок, Исабеков ага жол бербейт. Кат жазмакчы болуп, Исабеков нечен ирет колуна калем алды. Бирок кайра таштап, терезеге барат дагы таралбаган чачы үрпөйүп, шыргыйдай узун,
arık neme ünküyüp bir topqa turup kalat. Güzgü tünde geçigip jalgyz jarym жүрgön birin ekin adamdardy akırkı avtobuslar ayaldamadan tüşürüp alıp, kuyrugundagy kızargan gözlerin jylt etkize getip barat. Kaýsy bir jigit koňşunyň gyzyn podjezdge çeýin iret uzatyp gelip, kaýra eke kolu garmaşgan boýdan çygyp getip, kaýra geleberişdi. Balabakçanyň baldarынан beter kol garmaşyp algandary süýküm boldugy Aytor Isabekov Alekönüň garanyň karap durup, içi ezildi. Jüregim mykçygan sezim kaýsy bir tanyş, birok azyr esden çygyp kalgan ısyk sezimdi kozgogondoy boldu. Şaardyn jyltyldagan ottorundan öýde to tarapdy garasa, kaýsy bir bordan jandy jyldız bolup jalgyz ot görünet. Kıyazy çawandyn otu bolu gerek. Isabekov azyr uşu tapda o şerde otursam dep eňsep ketdi. Kaparynda baş orutar hiç oý jok. Arttan aňdygan karaňgy tündün sydyrym salkynyna çeýrigip, arçanyň butagyndan otga taştap koýup, çatrap güýgönün tektep otursa, anan Isabekov terededen oğlaktap, anara kızı uktap jatkan bölmöge girdi. Eseyip kalsa dele bolboy kızı kiçinekey gezindegidey bolup, tünküsün daim açınıp kalat. Biri varıp jap koymoyunca bürüşüp jatıveret. Bu jolu tınç jatıptır. Kıyazy geçke jügürüp çarçagan go. Oba, kızı uktap jatty. Bugün atasının jarat kartın baykooston sıyırıp alganyn bilbey uktap jatat. Alda anar ay, atası bugün tünü emne üçün uktay albay, en üýde arky terki basıp jürgönün kaýdan bilsin. Emi Isabekov kızın garap durup içinen aytkany bu boldu. Uktay goý kızım, uktay goý. Aman bolsaň ali, ne degen gündür başyňan ötpeydi. Uykusuz tündürde öter. Kıyazy bu jagdaý ar bir pendenin başına gelçi nerse go. Agaçyn uktay bir. Jakşı түш görüp jat kızım. Gündüzü Isabekov kızın şardın sırtına alıp barıp gelgen. Tabiat görsetip, o şerde kızına ayalı ekönün arazdaşıp jürgön sebebini aytıp bermek bolgon. Ayalı жазган katlarında oşonu talap kılıp jatpayby. Apası Moskvaga jalan dissertasiyasynyň gana aynan emes, atasından bölük jaşagysy gelgen üçün getkenin, emi kimdin koluna bararın anara özü çeçsin dep jatkanyn aytmak. Balaga katu tiyer bul sözdü Isabekov üýünde aýta albagan. Şaardyn sırtında to etegi en jerde aytsa jeňil bolar dep oýlagan. Ayalı Moskvadan giyin Taşkentdegi bir ilimi izildi institutuna ornaşıp, bir otolo o şerde kalıp kalam dep jatat. Kızı atasının ele golunda kalar dep oýlagan. Anara koroda oynap jürgön jerinden çakırıp algan bolçu. Sviteringde giy kızım, şardın sırtına çıkıp geleli. Şardın sırtına mı? Dep anara süýünüp ketdi da, kayra taňyrkay surady. Emne üçün? Jön ele, es alıp gelebis. Şardın göçösündögi tygılışkan maşinelerden araň jyljyganyna Isabekovdyň gyjyry geldi. Bazar günü damam atuşu. Şaardan surulup çykkan soň maşinelerden agymy seýeldedi. Jeňil serpilip, Volga zıpılday jönödü. Eki tarabyn kırkar tal terek kalkalagan asfalt jol güňürt jyltyldap, apay betten örtalaşa, andan nary bel artılıp jatat. Bet aldyda ak kar çalıngan towaşlaryň miltirey tiktep Isabekov baratdy. Papa, akyryn aýdaçy, dedi anara. Isabekov jürüşün jaýlatdy. Korkup atasyňby? Jok, jön ele, dedi da kızı kayradan terezege ıktay oturdu. Ildam jürgöndü, jakşı görçemes bilen kızım? Anara ukpagan şekilde burulup karabady. Jogap berbedi. Isabekov kızının urkuyunku balakay iňine, jumşak çaçı tarmaldangan niçke moýnuna göz jügürtdi. Maşinenin eşigine ıktagan kalıbına olturuşu kandaydır bir oygogy jalat ekendigin aýgyneleydi. Balanyň jüregi birdemeni sezip jürebi. Bala
Sezimtal gelerin biz көп учурда эске албайт эмеспизби? Андай болсо, эмне үчүн эч качан сурап койбойт? Исабеков өз оюнан өзү ичиркенде кайдан сезсин? Али билбейт. Өзү да, аялы да эч белгисин билгизген эмес. Деген менен ким билет? Баарынан жаманы баланын жан дүйнөсү. Баланын назик сезимин бузбоо керек. Жанын жашык кылбоо керек. Адам дал ушундай жаралган тура. Адам жанын муздатып, тоңдуруп алуу оңой. Аны кайра ээритүү кыйын. Кыйын түгүл, мүмкүн эмес. Ошондон улам жарым жан балдар өсүп чыгат. Жок, анара кадырес эле балдардан. Сезсе балким бирдемени туюк сезер. Өзү деле кичинекейинде үйдөгү жаңжалды айттырбай байкап жүрчү эмес беле. Ошондо анын тарткан азабын эч ким билчү эмес. Кантмек, эртеби кечпи кызы да үйдөгү окуяны угар. Ал айтпаса да апасы айтат. Аялы бетке чабар жан, а көрө өзү айтканы жакшы. Башка арга жок. Созо берген менен болбойт. А балким анара жөн эле табиятты карап, тунжурап келаткандыр. Бар балени өзү ойлоп келаткандыр. Теги тал теректен төгүлүп турган жалбырактар баланын көңүлүн ээлебей коймокпу? Бирок андай болгондо деле акыры айтпаса болбойт. Анан калса бүгүн күндүн мемиреп сонун болуп турганын кара. Жан дүйнөңдө ушинтип мемиреп турса гана. Жалбырактар чачылган жол коңур күздүн жоодуру. Ушундай чакта зымырылып катуу жүрүүнүн кажаты жоктугун Исабеков да ойлоду. Тал башынан үзүлгөн жалбырак дирилдеп, чар көпөлөк болуп келип, жолго түшүп жатат. Кээ бири машиненин капотуна келип түшүп, саамга жабыша калат да, анан шамалга козголуп, бирок ажырап калгысы келбегендей, бир азга машинени коштой учуп келип кала берет. Эки тарапта күн нуруна жуунган эгин аңыздар жатат. Мөмөсүнөн айрылган жүзүмдүктөр салбырайт. Көрпө болгон күзгү беде көгөрөт. Күздүк айдаган тракторлорду сапырыла ээрчип, чыйырчыктар жүрөт. Алтын күздүн акыркы күндөрү. Жамгыр жааса баарынын өңөчөп, карарып, бу сулуулугунан ажырайт, деп кейиштүү ойго түштү Исабеков. Ал зажигалкасын чырк эткизип, чылымын тутантты дагы, кызын дагы карады. Анара терезени карап отурган экен. Эмне унчукпайсың, Анара? Кызы таңыркай бир карап алды да унчукпады. Кечээ күнү сабактарыңды даярдап койдуң беле? Кызы башын ийкеди. Кандай? Айлана тегерек сонун бекен? Сонун? Исабеков ыңгайсызданды. Кызы менен тил табыша албай, кара күчкө суроо катып отурганына жол болсун. Бирок кызына эмне болгон? Демейде сүйлөшүп сөздөрү түгөнбөй, ынаак эмес беле экөө? Балким өзү тунжурап, тилөөздөн ажырап калган болбосун? Эптеп кызын алаксытуу үчүн приемникти ырдатты. Машиненин ичине көптөн элге таанымал болуп калган баланын ынак үнү толуп чыкты. Робертина, деп жарк этти Анара. Ой, папа, Робертина го? Биздин класстын балдары баары жакшы көрөт. Балдар дагы, кыздар дагы. Сен да жакшы көрөсүң, Мамам да жакшы көрөт. Ооба, Анара. Жакшы көрөм. Мамаң дагы. Карачы, кызым, кулпура түшпөдүңбү? Деп Исабеков кызынын жалжылдап жанып чыккан кой көздөрүнө жетине албай башынан сылагылады. Мен дагы сени таарынып келаткан экен десем. Эмнеге, папа? Мына эми жакшы болду. Эрбу калычы. Анан сага Шуберттин жайын, Робертинанын мекенин айтып берем, Ошентип сүйлөшүп бараткан чакта Аве Мариянын кең толкуган обону бу жаркын күздү дагы, кенен талааны дагы, адамдардын жүрөктөрүн дагы кошо толкутуп, бирге жуурулуштуруп жайла жаңырды. Исабековдун дүнүйөсү түгөлдөнгөндөй болду. Коңур жылуу күндү, бет алдында заң кайган тоолорду, Робертинанын үнүн, кызынын өрөп күгөн көңүлүн бүт өз жүрөгүнө батырып алгандай болду. Кыязы ар бир адамдын жүрөгү
сулуулукту эңсейт тура. Бу касиет адамдын табиятында болот окшобойбу? Биз ошону ойлонбой, сулуулукту дагы, аны эңсөө сетимди дагы сактай жаралган кыялдуу, жомоктуу бала жүрөгүн атасы өзү сыздатканы турабы? Робертина ырдап жатты. Анара акырын ага кошулуп баратты. Ал ортодо машине алма бакты коргон коону айлана берип, шосседен чыкты дагы суу жээгине бурулду. Исабеков үй бүлөсүн алып, бу жерге жайкысын көп келе турган. Башка эл көп байкабаган ээн жер. Жайлуу аккан муздак тоо суусунун түбүнөн жылтыр таштары кубулуп турат. Күнгө кактанар кумдуу жээги деле жок, бирок борчук боору жогорулап, асказоо болуп, андан өйдө кар жаткан тоо дал ушерден башталат. Могу жээкте жаткан үйдөй корумдар да ошо тоодон кулап түшкөндүр. Анара ушу корумдарга чыгып алып, күнгө кактанганды абдан жакшы көрөт. Бүгүн Исабеков ошол үчүн ушул жерге кызын ап келген чыгар. Теребел коңур түштүн жылуусуна мемиреп турду. Анара таштан ташка секирип, Робертинаны туурап ырдаган үнү улам бир корумдун далдасынан угулат. Аве Мариянын обону Исабековду да ээлеп алгандыктан тегереги бүт жаңырып калгандай көрүнөт. Мөмөсү терлеп ээн калган алмабак суу жегинен ары дүпүйүп, кишилер түшүм жыйганы дагы келеби деп күткөндөй жым-жырт. Коо жээктей үйүлгөн чөмөлө чөптөр өткөн жайдын эстелигиндей болуп, ар жерде молоет. Жайдын жытын койнунда узак сактар ушулар. Жайында бу жердин көркү дагы башкачараак болгондур. Азыр өзүнүн жайы дегеле болбогондой тымпыят. Тигине өркөштөнгөн чуудалуу булуттарда тоо артынан калгып келатат. Исабеков айылын сагынганын сезди. Жүрөгү зырп этип алды. Анара жалгыз аяк жол менен бакка чуркап баратканын көрүп, Исабеков бу жака эмне максат менен келгенин эстеди да кызын чакырды. Сен кайда? Бакка, алмага чыгайынчы. Сени менен сүйлөшөр сөзүм бар эле. Эмне сөз? Робертинаны айтасыңбы? Ооба. Анан айтчы, мен бат эле келем, деп Анара так секирип чуркап кетти. Кызына эмне деп кантип айтарын ойлоп, Исабеков кайрадан башын шылкыйды. Айтайын дегенин ойлосо, өзүнө суук көрүнөт. Баланы андайдан калас кармай тургандай жексур көрүнөт. Мобу коңур күзгө Аве Мариянын кең жайкын обону менен Робертинанын үнүнө ылайык келбегендей терс көрүнөт. Өз оюнан дене бою дүркүрөдү. Анара тез келе калып, айтарыңды айт деп кыйнабаса экен, бак аралап узак ойной берсе экен деп каалады кайра. Бир маалда бак ичинен кызынын бирдемеден улам сүйүнө чоочуган үнү угулганда, ал селт этип алып, ал тарапка даалысын сала, башы салаңдап отура кетти. Папа, эмне таптым карачы. Ал кылчайбады. Энтигип кызы чуркап келатканын угуп отурду. Анара жүгүрүп келген тейинче атасын мойнунан кучактады да бет алдына чоң кызыл алманы кармай берди. Ай, алма таап алдыңбы? Ооба, тиякта жалбырактардын арасында бекинип алыптыр. Такыр көрүнбөс болуп бекинип алыптыр. Митаме, мен болбой эле таап алдым. Тим эле фонардай күйүп туруптур. Бул эң акыркы, эң таттуу алма да. Бүт баг ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, коозе жытычы, жыты, тим эле күндөй. Ооба, кооз экен. Бул кышкы апорт тура. Анан ойлонбой эле айта салды. Бу бактыга келген алма тура. Жайы менен бул алма сени күткөн да, ошол үчүн башкалардан бекинип калган. Мына эми сен таап алдың. Бул алманы ким жесе, ошол бактылуу болот. Исабеков алманы жүз арчысы менен сүртүп тазалады да кызына сунду. Ме, же кой. Робертинаны качан айтып бересиң? Анан сен дагы барып бакка ойноп кел. Билесиңби, папа, мен бакка укмуштай чыгам,
alma bактар чоң, бийик, бутактары жоон чыкканга эң сонун атиге өрөкчү, жаман ачуулуу, тикендери, майда бутактары эң көп. А сен жакшы бактарга чыккын, деп Исабеков аргасыздан күлдү. Папа, сен ушундай алма таптың беле? Деп сурады кокустан Анара. Исабеков шашып калды. Жооп бергиче саал мукактана түшүп анан айтты. Тапкам. Бара кой, ойноп кел. Мен ушерде отура турам. Анара кызыл алмасын кармаган бойдон бакка чуркап кетти. Исабеков болсо башка бир кызыл алманы эстеп, бул эки окуяга таң калып отурду. Ал да бир кезде дал ушундай болгон кооз кызыл алма таап алган. Ушул эле бактан болуу керек. Ооба, ушул бактан, бирок тигиндейрээк, тетиги дөбөдөн түшө бериш жерден тапкан болчу. Согуштан кийин ал айыл чарба институтуна келип кирди. Мына ошол институтта лекция окуйт. Бүгүнкүдөй күздүн бир күнү алардын курсун бүт таштак жол менен, ал кезде азыркыдай асфальт боло элек, шаар жакасындагы колхоздун талаасынан кызылча терген алып келишкен. Студенттер керели кечке иштеп, кара нандын күндүк шыбагасы түгөнүп, курсактары ач, чарчап чалыгып шаарга кайтып келатышкан. Жолду катар балдардын баары колхоздун алма багына ат койду. Мөмөтүшүм алда качан жыйналып калган. Балдар калың чөптүн арасынан, бутагында куураган жалбырактардын далдасынан 5-6 алма таап, баары тең ынтымак менен бөлүп жеп, өзөк жалгашты. Дагы жегилери келди. Чилдей тарап ар кимеси өз алдынча издеп, бак аралап кетишти. Бирок жарытылуу эчтеме табылбай, шылкыйып жолго бет алышты. Исабековдун күнү бүгүнкүдөй эсинде. Жолдошторунун артынан чуркап багарылап келаткан. Ошондо жалбырактардын арасынан бирдеме көзүнө жылт эткендей болду. Токтой калып карады эле, эчтеме көрө албады. Жөн эле көзүнө көрүнгөн кыяз кылып нары чуркады да бара түшүп кайра тартты. Келип картаң бактардын ортосуна тигилген жаш алма багын айландыра карады. Бу жаш неме башка бактарга караганда жалбырактары тегиз саргарып бөлүнүп көрүнөт. Күндүн нуруна кургаган сары жалбырактар тунук, таза жаркылдайт. Көкүрт чагып койсоң алма бак дүртетчүдөй. Ошол калың барак сары жалбырактардын арасынан Исабеков бир кызыл алма көрдү. Көрдү да суктана тамшанды. Ох, карач, деп жиберди. Эки муштумчалык келген кочкол кызыл чоң алма. Балким ушул жаш бактын жападан жалгыз мөмөсүдүр. Ичке бутакты ие тартып, сары жалбырактардын далдасында илинип туруптур. Исабеков бир самга карап турду да, анан секирип алманы ийип, бутунун учуна туруп жатып араң жетип, кызарып баткан күндөй болгон тоголок, кызыл, салмактуу алманы үзүп алды. Буруксуган жыты мурдун өрдөгөндө баш айланып кеткенсиде. Жука кызыл терисинин астынан ширелүү, күн нуру сиңген даамдуу эти көрүнүп турду. Качырата чайнап тиш салгысы келди, шилекейи чууруду. Бирок колу менен эки бөлүп жемек болду да, кайра токтой калды. Мына ажайып. Алиги кызга бербейби? Ушул учурда кыз кайдан эсине түшө калды. Ырас болбоду. Ал кыздын аты жөнүн али билбейт. Бирок күндүр түндүр элеси көз алдынан кетпейт. Анан кантип аны ушул азыр унутуп койсун? Кантип эстебей коймок? Башка эчтеме ойлобой Исабеков алманы шымынын чөнтөгүнө тыкты. Бирок сала албады. Ошондо курткасынын ичин сөгүп жиберди да, ачылган кабатка салып алып, балдарды кубалап чуркады. Балдар жолулаш машина күтүп жол боюнда туруптур. Исабеков табылгасын жашырбай, ачык айткысы келди. Балдар, мен бир алма таптым, бирок эч кимиңе бербейм. Бере турган кишим бар. Кана алма? Мына, кармап көргүлө. Ой, үттө чоң экен. Берер кишим бар деген кандай? Анын ким? Деп зөөкүрлөнө жөөлөп келди шер деген тартайган жигит.
Аны билгенде сагайымды, dedi Исабеков. Тим эле алтын алма тапкансып, деп шер Исабековду далыга таптап кара күчкө күлдү. Койтуланбагын, тең жегенди теңирим сүйүптүр дейт. Кел алмаңды, деп шер Исабековдун жүзүнө каткыра күлдү да, калпчын аралаштыра куртканын өңүрүнө жабышты. Исабеков аны колго бир койду эле четке ыргып чыкты. Балдар жабыла күлүп калды. Ал ортодо жолулаш жүк машина келе калды эле, балдар жабыла чуркады. Бул укмуш алманы Исабеков ошол бейтаныш кызга бермей болду. Ал кызды ар дайым шаардык китепканадан жолуктурат. Чынында шаар четиндеги институтунан Борбордогу китепканага ал күн сайын ошол кыз деп барып жүрөт. Окуу залында олтуруп, кыздын келер маалын айныбай билет. Билсе да келгиче чыдай албай күтөт. Өзү эмне окуп отурганы акылына кирбейт. Дайым эшикти карап отурат. Кыз босогодон пайда болор замат китептен башын көтөрүп көзү тигилет. Аз болсо да экөөнүн көздөрү чагылыша калат. Бирок узак тиктей албай, кайра өзү жалтанып кетет. Анын кысынганын туйган мисал кызда ууртунан билинер билинбес жылмайып бош столго барат да портфелин коюп китеп алганы кетет. Ал качан китептерин кучактап жанынан өтөт деп эшиктен көз айырбай отура берет. Кыз өтөт. Өткөндө да боюна теңегиз, жанына жууткус басык менен өтөт. Качан болсун таза, тыкаан кийинген сулуу кыздын ушул элеси Исабековдун жүрөгүнө тамга болуп басылып калган. Кыз өтө акылдуу, өтө билимдүү болуш керек. Ошондойго деп ойлоп алган Исабеков кызынын ошондойуна суктанат, кубанат, башкалардын алдында ошол үчүн сыймыктангандай жүрөт. Кыз окуу залында олтурган чагында Исабеков жыргалга да батчу, кыйноо да тартчу. Кыздын кара тору, тумсак таза жүзүн капталынан тиктеп отура берер эле. Чачы сыйда таралган, узун кирпиктери салаңдап, дептерге бирдеме жазган колу эптүү. Боз балдардан бирөө жарым жанына токтой калса, же столуна кагаз ыргытышса, аны жазып кыз окуп калгыдай болсо, Исабеков стол астында муштумун түйүп, тиги уланды жеп жиберүүгө даяр. Бирок кыз тигинде шыбыш куруп, акырын күлгөн уландарды карап да койбостон, ыргытышкан куш тилиндей катын айрып-айрып салганын көргөндө, Исабековдун жаны жыргап, көңүлү көтөрүлүп, кызга 1000 мертебе ыраазы болот. Бозал ичинен кыз эч кимди жактырбасын ачык билет. Анча-мынча жаккан бирөө болсо, адагы Исабеков болуш керек. Ошондой болсо деп каалачу. Ошону эңсечү. Кыздын алдыртан өзүнчө жылмайганы, кээде байкостон баш ийкегени дагы башка жагымдуу кыймылдарынын баары жалгыз ага арналып жаткандай эсептечү. Бирок ачык таанышып алууга дап бара албады. Өзү айылдан келген кайдагы бир бала болсо, тиги кыз шаарда өсүп өнгөн, маданияттуу, билимдүү, жүрүш-туруштуу перизат болсо, ушуларды ойлогондо байкуш жигиттин дарамети тайып кетчү. Анан калса, кийген кийими бу болсо, аскерден келген агасынын гимнастеркасы менен өтүгүн кийип келген. Китеп салган баштыгы агасынын аскерден ала келген сумкеси. Кышкысы кие турган сырт кийими да агасынан тартып кийип келген сур шинель. Аны кийин көрүнгөндө бу келишимдүү шаар кызына кантип жолугуп, кантип сүйлөшмөк? Кыз дайыма китепканага кечирээк келет дагы, эл аягы суюлуп, зал жабылар малга чейин отура берет. Аны күтүп Исабеков да отурат. Кыз кайтууга камынып китептерин жыйнаштыра баштаган кезде, ал оозунуп жыйнап, оозунуп өткөрөт дагы, оозунуп сыртка чыгып, көчөнүн наркы бетиндеги караңгы тротуарга барып, кыздын чыгышын күтүп турат. Бир маалда кыз чыгат. Исабеков кайрылып жанаша баспайт. Көчөнүн наркы бетинен көпчүлүк элдин ичинен башын соройтуп, сырттан акмалап, узата жүрүп отурат. Кыздын үйү анчалык алыс эмес болчу. Китепканадан 2 квартал гана жер.
Kız üyüne girip ketkiçe uzata gelgen Isabekov ökünüç menen ırazılık sezimine kursağı toyup, jatakanasına jönöp ketet. Baratıp parkka burulat. Parkta bir ayantı var. Alda biylep jatkan jaşlar var. Oşonto biylep jatkan jigitler kızlarının belinen imere kuçaktap valstin ırgagına göpölöktöy çark imerlep жүрgönün karap turgan Isabekov'ty emne kılıp turasың degen biri bolsa, hay kim bilet, al muştumdan başka emne dep жооп bere almak. Biylegen jigitler biyleşken kızlarına kısınbay etpey, birdimelerde maňday tigize süýleşip жүрgöndörün, alan sayın kızları gılıktana gülgöndörün garap turup, baykuş jigit örtdönüp kete jazdar ele. Oşonda Isabekov biylep жүрgön juptardın içinen gözüne görüngen juptu tandap alıp, alardın gülmeňdeý süýleşken sözlerin özünçe termelip, tigi jigittin orduna özün goýor ele da, kızının orduna özü arzygan kızın goýor ele. Anan kızının belinen kısa kuçaktap biylep jürüp, oyunda süýgeni menen mıntıp süýleşör ele. Eger bilseňiz, men bul kitapkanaga jalaň siz dep gelip jürüm. Owa bilem. Siz daima meni kütüp oturganyňyzdy bilem, deyt kız. Men sizdi leksiyada otursam da, tamaka barganda da, jatakanada жүрgönümde da goýloý berem. Kinoga girip otursam dele, emne bolup jatkany görünbeyt dagı, siz gana göz aldymda tura beresiz. Sizdi oýlap жүрgönümde, janym uşunçalyk jırgap jürörün bilgen bolsoňuz. Kızık eken, men dagı kede sizdi oýloý berçi boldum. Birok emne üçin siz eç kaçan janyma jakyn basyp gelbeysiz. Meni menen süýleşbeysiz. Men ansızda özümden özüm jırgay berem. Eger siz kitapkanada taň atkança oltura berseňiz, men dagı otura bermekmin. Sizdi gözüm talıbay karay bermekmin. A eger meni jigitler koştop basyp, uzatyp kalgyday bolsaçu? Aga men jol berbeýim. Siz de gantbeysiz. Men bilem. Sebebi sizdi süýgen men da. Men başka jigit menen goltukdaşyp basbasymdy siz gaýdan bilesiz? Siz ançujan emessiz. Siz meni bilbeysiz da. Gaýdan bilesiz? Men sizge aýaba işenem. Sizdin kim ekeniňizdi bilem. Sizdin çaçyňyzdan ankygan jytyn alystan sezip turam. Kantyp gülörüňizdi bilem. Birok maga arnalgan önüňizdi ogaýlekmin. Sizdin balbyldagan gözüňizge işenem. Siz suluwlardan suluwsy, kızlardan estüsü dep jürem. Oy, aýabay maktap jüberdiňiz go. Çındap aýtdyňyzby? Çyn. Taladan kaytkan günü geçinde Isabekov almanı tumbaçkaga saldı da, şaşıp puşup beti golun juundu, ötügün tazaladı, üstü başını tartipke keltirdi. Oşentip kitapkanaga şaşıp daliske çıga kalsa, saat geç bolup kaldır. Bölmede baldardın bar alda kaçan uktap kalgan. Isabekov erten kızına kantip jolugaryn, kızıl almanı kantip bererin oylop, uktay albay tüýşelip köpkö jatdy. Almanı bergende kızdın taňyrkay suktanaryn elestetip öpkösü göt. Uşul malda uşunday ukmuş almanı gaýdan tapmaksyň? Al bolsa kızına taap gelip berip turgan çagy. Süýgönü almanı taňyrkay garap, aylandıra karmap turgan arada al kantip tapkanın, aligi jaş alma baktı, sarı jalbyraktardy. Batıp baratkan gündün kızılı menen almanın kızılı oşo malda juuruluşup turganın uzun sabak söz kılıp aytıp bermek. Anandağı kantip gün sayın anı üýüne çeyin uzatıp barıp жүрgönün, biýjaýyna barganda alökö kuçaktaşıp kantip bileşerin, eko kantip sırdaşıp süýleşörün, anın barın kızı bilbesin, kızı bilbegen kança kıyal tilegi bar ekenin aytıp, jüregini açmak. Oşentse balkim kızı, jindekensiz dep gülör. Birok oşentip aytar sözün elestetip, kızının söz ırgagın, ün ırgagın kıyalında geldirip, aytkan sözüne kızı gülbeyle, nazdanıp jatkanın tuya veret. Anan ökö balkim kinoga barşar, janaşa birge oturuşar,
Ошондо ал кино көрбөй эле кыздын тийишкен капталын сезип, ошого жыргап отурмак. Чынында ошо керек да. Кинонун ага керек эмне? Бирок атаңдын көрү могу өтүкү менен ал кызды кантип жандап басып жүрөт? Жакшынакай костюму, туфлиси болсочу. Жок, кыздын акылдуулугу чын болсо, ошондой майда нерсеге көңүл бурмак беле. Ушул кыялынын канатында учуп жүрүп, Исабеков кантип уктап кеткенин өзү билбей калды. Түн бир окумда капелет чоочуп, керебетинен ыргып турду. Түшүндө шер зөөкүр алмасын качырата чайнап жеп жаткан эмиш. Исабеков уйку соонун ортосунда шерге барса, ал дүйнө капар уктап жатат. Башка балдар да уйкуда. Ошондо да Исабеков тумбочкасын ачып, караңгыда алманы кармалап көрдү да ага "Сак болгун" деп күбүрөп койду. Ошондон кийин араң тынчыды. Эртең менен балдар форточка ачып жатышып, тамшана тыноо тартышат. "Хай, сенин алмаңа жытын карачы. Буруксуп бөлмөгө толуп чыгыптыр. Алиги ооруканадагы кишиңе алып бара турган болсоң, эртерээк алып жөнөсөңчү. Болбосо, мына ошер 2 чайнап 1 жутуп койбосун." "Кече эле жалмап салат элем. Силер болбой койбодуңарбы?" деп шер бир жактан жинге тийди. "Жалмап эле көргүн", деди Исабеков акырын ызырынып. Анан баары лекцияга жөнөштү. Ошол күнү лекциялардын жадаткан узактыгын кантесиң. Бир танапистен кийинки лекцияда Исабеков байкаса, балдардын арасынан шер көрүнбөдү. Аза бою дүрретти. Ордунан ыргып туруп, зоологиядан лекция окуп жаткан профессордон суранды. "Профессор, кечириңиз. Мен азыр тезден чыкпасам, жөнөбөсөм болбой калды." "Сизге эмне болду, жигит?" деп профессор таң калды. "Айта албайм. Бирок бошотпосоңуз болбой калды. Суранам." Муштумдарын түйүп алып, Исабеков окуу корпусунан жатаканага жеткенче токтобостон чуркап барды. Бөлмөсүнө кирсе, шер жок. Тумбочкага жетип барса, алма ордунда эле жатат. Исабеков бир кубанып, бир уялып отурду. Энтиккен демин баса албай, Исабеков койкасында өз алдынча күбүрөп отурду. "Кечир мени, шер, кечирип кой. Сен тууралуу экинчи жаман ой алсам өлөйүн." Кечкисин алмасын гезитке ороп колтугуна катып алып, Исабеков өрөпкүгөн бойдон китепканага жөнөдү. Демейкисинен эрте барды. Эшикке каршы отуруп, алдына китеп дептерлерин жазып койду да күтө баштады. Демейкиде эле залда киши көп. Бири китебине үңүлсө, бирлери шыбырашып, башкалары чылым чеккени чыгып, кайра кирип жатышат. Бу көргөнүнүн баары Исабековдун көз алдынан эч маанисиз тизилип өтүп жатты. Анын күткөнү башка. Гезитке оролгон кызыл алма стол алдында 2 тизесине кыпчылуу. Ошол үчүн ал кыбыроодон коркот. 1,5 сааттай убакыт өттү. Сыртка күгүм кирди. Кыз келбеди. 2 саат өттү, дале жок. 3 саат өттү, жок. Исабеков дагы күттү. Бирок кыз келбеди. Эртеси Исабеков мээсине эчтеке кирбей, лекцияда дагы отурду. Кеч киришин дагы зарыга күттү. Маалы келгенде кызыл алмасын колтугуна кысып, шаарды аралай дагы жөнөп калды. Бу кечте да кечегиден бетер чыдамы качып, кечегиден бетер эңсеп, китепканада кызын күттү. Кыз кире бериштен көрүнгөндө Исабеков өз жүрөгүнүн түрсүл кагышынан кулагы зыңылдап, көзү караңгылай түшкөндөй болду. Кыз адатынча билинер билинбес жылмайып кирип, ага билинер билинбес баш ийкегендей болду. Жанынан өтүп баратып колу тийип кеткендей болду. Бир столдон наркы орунду алып, китептерине кайра жөнөдү. Исабеков кубанычына мас болуп, алеп-жалеп, колу калтырап, алаканын ымшып, стол астында алманы кармап отурат. Кыз каадасынча керектүү китептерин алып келди дагы ордуна отуруп, дептерине бирдемелерди жазып жатты. Каадасынча эч кимге көңүл бурбады. Исабеков күттү. Убакыт жылбай узарып, бирок көптөн эңсеген тилеги бүгүн орундаларын ойлогондо апкарып да, кубанып да отурду. Кыйгачынан кыздын кара тору таза жүзүн, ойлуу салаңдаган кирпиктерин, сыйда таралган чачын, жумшак колунун эптүү кыймылын карап отуруп, аздан соң алманы алганда,
Jinde ekensiz деп айтарын elestetip, özünçe jırgaytda jüregi kabın tepkilep, entiğip çıgat. Kız oşentip aytkanda, al almany kantip tapkanın, jep koyorda anı estegen sebebi daima esinen çıkarbay jürgönün aytat. Anandağı bu turmuştan argaçan koz, görköm, koşo görse, koşo kuvansa debengseyt. Antkeni özü algız menen birdikte gana kozdukdun maňyzyna jete almakçy. Sırtta köşe ottoru jandy. Kitap okuwçylardan bir dary taray başlady. Kız bolsa dale oturat. Isabekov kütö berdi. Bir malda kız ketüge daýardana başlaganyn baýkap, Isabekov şaşyp uşup konspektlerin sumkasına saldı da, gezitke orulgan almany algan boýdan ozunup sırtka çykdy. Köçönün özüne ötbödü. Tarsıldagan jüregim bastata albay, çıga berişte turup kaldı. Taňdaý gurgap susagany sezdi. Aňgyça taş tepkişlerden kız tuflisinen tarsıldagan şabarty uguldydagy fanarlardyň güňürt jarygynda jeňil, elpek baskan kıska paltoçon kızdın suykaygan sulu turpatı göründü. Almany gökürügüne kısa garmap, Isabekov küç menen kızdy garay kadam şeltedi. Kız çukpay janda ötüp ketdi. Sizge mümkünbü? Dep Isabekov apkary ün gatdy. Iya, dep kız ayarlay galyp asta kılçaydı. Maga birdeme dediňizbi? Oňtoýsuz tunjuro basa düşdü. Men sizge alma alıp geldim ele, dep Isabekov araň uçukdy. Alma? Alma bolsa emneken? Meni ömürümde alma görelek dediňizbi? Jok, men bul almany alystan tapsaňyz kanteýin? Degi maga emne demekçisiz? Düşünbeyim, dep kız çyryga süýlendi da şart burulup tırs basıp jönöp ketdi. Kız özünün kızıl almasını çanıp ketip baratdı. Isabekov kolundağı kımbatın suna garmagan kalıbında esen girip kızdın artınan garap turup kaldı. Kızıl almanın tegeregine kıyalı menen kurgan ajayip düýnösü zamat da bırın-çırın talgalandı. Isabekov oşentip şılkıya basıp üýüne jönödü. Bir malda gere gulaştap turup almady karaňgy tüňge urdu. Alma görünbegen dualga bılç diýdi. Isabekov eň göçünün dal ortasy menen mastan beter teňsele basıp baratdy. Anda sanda jolukkan maşinalar sak-saktap çetde ötet. Keyin dala ele kız menen tanış boldu. Birok bir öne kızıl alma tartulagysı gelbedi. Kızlar dele kızıl alma galagandar emes ele. Oşondoy bolsa da andan kızıl alma kalap, gütüp, jüregiň menen goşo tartuula dep talap kılıp gelgen bir ayal bar tura. Al özünün ayalı Sabira eken. Güzgü baktın çetinde oturup, Isabekov azır uşunu oýlady. Geçke juk, Isabekov anara ekö üýge gaýtyp gelatışdy. Kaş garayıp kalgan, aldı jakta şaar ottoru jymyňdaý jandy. Güzgü jalbyraktar udurgugan göçöde maşina jay kalgyp baratdy. Isabekov sigaretin tiştep, zажигалкасын çyrk güýgüzdi da anaranyň golundagy kızıl almany gördü. Kızım, almany jegen joksuňba? Jok, mamama saktap koydum, dedi kızı akırın. Ha, mamaňa ba? Dedi Isabekov. Kaňyrygy tütögenдөй tamagy boldu. Tura gylasyň. Almany ala barabys mamaňa. Ekö başga süýleşmedi. Isabekov kızyn oýlap baratdy. Görse kızı arky berkine tüşünüp kalgan tura. Daima uşunday sezimtal, bilgiç bolgoý eken. Kapilet gelçü kızıl almasyn çambas eken. Isabekov oşentip katty жазбады. Erte menen anara atasyna murda oýganyp, Moskwaga jönötüle elek telegrammany okudy. Sabira, biz saga barabys. Kız ruçkany aldı da tamgalaryn dağın alap ulanta жазıp koydu. Tosup al mama, biz saga kızıl alma alıp baratabys. Çıgarmanın ayağı.
Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.